Бишкек шаарында ай сайын зордук зомбулуктан жапа чеккен 50-гө жакын аял дарыгерлерге кайрылышат. Көпчүлүк учурда клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасында алгачкы медициналык жардам берилет. Аталган бейтапкананын башкы дарыгери Нурлан Абаскановдун айтымында арыганда жаракат менен аялдар гана эмес, зомбулуктан жабыркаган эркектер дагы кайрылышат. Кандай учур болбосун, дарыгерлер сөзсүз түрдө милиция кызматкерлерине кабар беришет. Жаракаттары ар кандай болот, меши чайкалганы болот, кабыргасы сынган, бети башы көгөргөн, ар кандай сынган муундар болуп калат. Ага полностью биз немесин медициналык тез жардамыбызды көрсөтөбүз. Бизге биякта эски имаратыбызга зомбулукка кабыл алган аялдарды кабыл алуу пункту кылып, полностью медобследование, баягы жардам берүү, психологический жардам берүү, ошо психология жагынан дагы ушу жардам берүүнүн немесин караштырып атабыз. Кудай буйрса, ишке ашса, ал аябай сонун болгон иш болгон турат. Өлкө боюнча аялдарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк акция 25 ноябрда башталган. Анын алкагында балдарга жана ата-энелерге да бул жаатта түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Биздин зомбулукка кабылган үй бүлөнүн балдары ушундай болуш керек деген түшүнүктө болуп калышат экен. Анткени жалаң ошол зомбулукту көрүп, атасынын үстөмдүгүн, же болбосо бир үй бүлөдө энесинин үстөмдүгүн көрүп чоңойгон бала, үй бүлө ушундай болот. Ата деген ушундай болуш керек, эне деген ушундай болот деген түшүнүккө кабылышат экен да. Мына ошолордун алдын алуу боюнча атайын окуулар өтүлүп атат. Баягы балдардагы мен концепциясын кабыл алуу, калыптандыруу, кыздардагы мен концепциясын калыптандыруу боюнча. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, аялдарга жасалган зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу 1000ге азайган. Быйыл 8000ден ашык аял милиция кызматкерлерине кайрылганы белгилүү болду. Бирок баары сотко чейин жетпейт. Анткени күбөлөрүн кечирип тосмо арыз жазып берген учурлар көп болгондуктан иш кыскарып кетет экен. Денесинде оор жаракат алган адамдар болсо, сөзсүз түрдө бул сотко кетет ал материалдар. Бирок көп учурларда эле бизде баягы зомбулукта аялдар арыз жазгандан кийин кайра тосмо арызын берип, биз баягы кыргызчылык кылат да, мен үй бүлөм, анан эртеңки күн жашашым керек деген мааниде өзүбүзгө өзүбүз баягы туура эмес нерсени тандап алабыз. Кайра эле экинчи, үчүнчү жолу кайра зомбулукка кабылган аялдар жок эмес. Бүгүнкү күндө ар бир үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылган жарандарга сөзсүз түрдө коргоо ордерин тапшырабыз. Ошо коргоо ордерин тапшыргандан кийин ошо көзөмөлгө алынат ар бир үй бүлө. Ички иштер министрлиги өлкөдө пилоттук тартипте кыздар жана аялдар үчүн СОС баскычын ишке киргизүүгө белсенүүдө. Кнопка аял затына карата кылмыш жасала турганын айкын болуп калганда кооптуулукту билдирген белги жана милицияны тез чакыра калган кызмат катары иштемекчи. Коркунуч баскычы бар мобилдик колдонмо адамдын телефонуна орнотулат. Окуя кай жерде болуп жатканын так аныктап, милиция жетип келиш үчүн геолокация функциясын иштетип коюу керек. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.